Калың жааган карга карабай Чаткал районунун эли кышкы эс алуу жайынын ачылыш аземин шаан-шөкөт менен белгиледи. Шарты катаал аймакка мындай тоо лыжа базасын ачуу көпчүлүк үчүн кызыктуу окуя болду. Жакынкы 5-6 жыл аралыгында Акташ айылындагы 5 сала участогу кышкы туризмдин ордосуна айланат. Ушул Чаткалдын бурчунда, ушул тоодогу курорттун келечеги өтө чоң. Мына буюрса мамлекеттик администрация дагы, жергиликтүү бизнес дагы ушул курортту жакшы өнүктүрүп, буюрса эмки жылы дагы ушул улуттук масштабтагы база, андан кийин мына дүйнөлүк чемпионаттарды дагы кабыл алчу, буюрса чоң Кыргызстандын открыткасы болуп турчу потенциалы бар, ошону ишке ашырышыбыз биздин милдет. Кышкы эс алууга ыңгайлуу бул аймак жер шартынын климатына карап тандалган. Жаңа ачылып жаткан тоо лыжа базасынын аянты 500 гектарды түзөт. Бул жерде күзгү октябрь айынан баштап жазгы май айына чейин кар кетпейт. Мына өзүңөр көрүп тургандай тынымсыз кар жаап турат. Мындай зор туристтик потенциалды туура пайдалануу максатында жергиликтүү бийлик кышкы туризмди сүйүүчүлөр үчүн эс алуу жайын ачып отурат. Азыркы күндө эс алуучулар чана жана кышында муз тепкен баллон аркылуу гана эс алып жатса, мындан алдыдагы 5-6 жылда бул жер Чаткалдагы зор мындай туристтик борборго айланат. Учурда лыжа сүйүүчүлөр үчүн 8 чакырым, тажрыйбалуу спортчуларга 25 чакырым тилке каралган. Эс алуу борбору жергиликтүү бийликке карайт. Мен Акташ айылы. Бул өйдөкү зонага караганда кардын калыңдыгы эң тайыз болгондо 1 метр, болбосо 2 метрге чейин кар жайт. Анан ошол жерде ылайыктап, жерин тактап ошол жерде ачып атабыз да, лыжный база. Анан келечекте муну көп инфраструктура куруш керек, чоң жумуштар бар алдыбызда. Жакынкы Ташкент, Өзбекстанга да жакын, эң жакынкы участок ушул жер. Бул боюнча дагы пландар жүрүүдө, эгер ал жол ачыла турган болсо дагы Чаткал районунун келечеги алдыда да. Туризм тармагы өнүккөнү, жергиликтүү тургундарга пайдалуу. Катаал аймакка каттаган мейман саны көбөйсө, элге кошумча киреше жана өзүлөрү дагы эс алат. Чаткал району негизи алыскы район болгондуктан бул аябай элге да жакшы бир стимул болмокта негизичи. Сырттан туристтер келип, мисалы, элдин көз карашы да өзгөрмөк. Мисалы, Чаткал району кандай кооз экендигин бөлөк элдер деле келип тамаша кылып, өздөрү да эс алып кетсе болот. Шарттар аябай жакшы. Себеби километр аралыкта турат, эми узак километр 4 километр бери ылдый деп атат. Анан негизи бу айланып тепкенге да ушундай шарттар көп берди. Негизинен шарттары жакшы деп айтса болот. Биз үчүн анча жетишкендик деп ойлойбуз. Мындан да жакшы эмелерге жетишип, мындан да эмелери салынып, кенен болуп жанагы болсок, элдин эмесине жакшы эле ого. Элдер келип эс алып, кышкы оюндарды ойноп кетсе. Лыжа базасы ачылгандын урматына кышкы оюндар фестивали уюшулган. Чана, муз жана лыжа тепкендердин мыктыларына сыйлыктар ыйгарылды. Ошондой эле аркан тартыш баш болгон бир топ кызыктыруучу оюндар өткөрүлдү. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24, Чаткал району.